Salamasыңар кызматтуу алайчылуу сайт аттагы инновациялык орто мектебинин окуучулары. Дене тарбия предмети боюнча 6-класс. Мугалим Кудайберген Өмүрбек Абылазович. Сабагыбыздын максаты футбол оюнун тарыхы боюнча түшүнүк аласыңар. Футбол ойноого көңүлүңүздөр. Дене тарбияны чындоого көңүлүңүздөр. Футбол oyun tarih boyunca düşünüp berе кетсем, футбол англис тилинен которгондо put top деген put менен ойнойт деген сөз түшүндүрөт да. Oyunun куралы болгон топко кол тийгизбей башка мүчөлөр менен аны каршылаштардар базасына киргизүүдө гол эсебинде атаандаштардан алдыда турууда жеңишке жетүүчү командалык спорт түрү. Мында оюнчулар эки командага бөлүнүп, топту атайындарыбызга тээп киргизүү менен бири-бирин жеңип алууга умтулат. Бул оюн бүткүл дененин өзгөчө буттун булчундарын өсүшүнө жардам берет. Жүрөк, кан тамыр, дем алуу системасын чыңдайт. Мында сырткары адамды эрктүүлүккө, шамлагайлыкка, чыдамдуулукка тарбиялайт. Футбол топ менен аткарылуучу татаал техникалык кыймыл-аракеттер, чабуул коюу, коргонуу, топту баш менен сүзүү, пут менен тээп өзгөчө тыкандык талап кылат. Ал дененин ар тараптан өнүккө жана ден соолукту чыңдоого жакшы таасир берет. Футбол oyunu көбүнчө жаштар жана балдар ойнойт. Балдар спорт мектебинде футболго көнүгүү үчүн 10-12 жаштан кабыл алынат. Өз алынча футбол oyunu балдар 8-9 жашынан өз алынча ойносо болот. Алардын oyunун атайын айынчада мектеп алдыдагы короолордо, пионер лагерлеринде жана башкалар уюштуруу керек. Өспүрүмдөр футбол oyunu чакан аянтта чоңдордукуна караганда кыска убакытка кичирээк топ менен ойнолот. Футбол балдар ден соолугун чыңдайт, ынтымактуу, тартиптүү болууга тарбиялат. Футбол менен дайыма машыгууну каалаган балдар мектептеги врачка кайрылып текшерүүсү зарыл. Мындай балдарга футбол менен машыккандар спорттук башка көнүгүүлөр менен сууда сүзүү, жеңил атлетика жана башкалар менен да машыгуулар талапка ылайык. Футболдо белгилүү эрежелерди сактоо керекин эстен чыгарбоо, анткени түрдүү травмага учуроо мүмкүн. Футбол ошондуктан номер 1 спорт түрү деп эсептелет. Сабагыбыздын практикалык бөлүгү бул. Көрүп турасыңар, оюндун башталышында командалар өз аянтчаларында гана болуш керек. Бул дүйнөлүк футбол оюну өтүп жатат. Дүйнөлүк стандарттагы футбол аянтчасы бул. Бул жерде ар бир футболчу судьянын эрежесине гана баш ийет. Эгерде баш ийбесе, аларга ар кандай айып кагаздары берилет. Бул эгерде 2-3 жолу алган болсо, оюндан чыгууга аргасыз болот. Бул жерде өтө тыкандык менен ойнош керек, чалбаш керек, сүзбөш керек. Өзүнүн эрежеси менен, фут менен, кол менен түртпөш керек. Урматтуу окуучулар, кайтарым байланыш үчүн силерге суроолор. Футбол оюнун канча адам ойнойт? Партиясы канча мүнөткө созулат? Айып кагаздардын түрлөрү. Топту пут менен алып жүрүүгө көнүгүү, үйгө тапшырма. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.